кабинет министр барына кайрылып кетет элем. Келгениңерге рахмат. Ушул убакка чейин чыдап укканыбыз. Анан дагы бир суранып кетер. Ушу элди бөлбөйлүк. Сеники, меники жалпы проблема, Кыргызстан проблемасы чогуу биздики. Анан Бакыт Эргешевич, жана столбалар боюнча мейли мен өзүм эле коеюн. Сизден сураныч, кичинекей эле сураныч. Бир ичке суу дегенде бир маршрут бар экен 318-чи. Ошон 1,5 километрге ичке суу деген айылга эле кайрып коюңузчу. Ошол эле айылба, жана столба коюлуп аткан жерлерде. Сизден сураныч. Анан бар жок мыйзам чегинде каралат. Жок, эми бар жок мыйзам чегинде каралат. Всё. Эми айылга кайрып койсоңуз? Акбөкөн Дүкенович, 100 столбадан 99 столба коюлуп. Жок, столба эмес. Маршрутты айтып атам. Уксаңыз, 100 столбадан 99 столба коюлуп, 1 столба коюлбай калыптыр. Сиз ушундай шуңгулуп бердиңиз. 150. Ну 149 столба коюлуптур. Жок, ал столба Север Электро под напряжением турат. Кулайын деп турат. Ошону эле. Сиз кылган кызматты, мына сиз мына айтып кеттиңиз. Мына жерде мына сиз запросторуңуз бардыгы даярдандык. Бул жерде өзүңүз айттыңыз. Рахмат, рахмат, рахмат. 10 нерсени айтып кеттиңиз. Бир нерсени сиз тийишип кетти азмага сиз. Мен сизден сурап атам. Внутренний жолду. Мен силерден сурап атам. Маршрутты эле кайрып берип коюңуз деп атам. Ошо маршрутту тиги район айыл өкмөт жасайт. Мен жасабайм аны. Министерство карайт экен. Ну мейли, аны да мейли. Сиз мага тийишпеңиз, сиз мага. Мен сизге тийишкен жокмун. Тийишпеңиз мага сиз. Мен сизге тийишкен жокмун. Мен сизге айтып атам маршрутту. Мен айтып атам өкмөттүн ордуна мен эле коюп берейин столбаларыңарды. Ал 10 секунд. Анан кийин дагы Ивановкадан Эдил Жолдубаевич, жанагы психоневрологическийди мектеп жаңы жылга чейин бүтө тургандай болуп калыптыр. Ошону ачкычын эле ачып берип койгулачы, ошол жаңы жылга чейин балдар окуп турсун. Рахмат, үшінші микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Жентиктаев урматтуу көрөгү. Мен дагы ошол өкмөткө, министрлер кабинетине жардам берели, бюджетин толтурайлы деп мен 2 ай мурда бир мыйзам жаздым эле. Налоговый кодекстин 358 статьясына өзгөртүү киргизип, роялтиге. Анан жөнөткөн элек 6 ай, 1 ай коомдук талкууда турду сайтта. Мына Минэкономиканын позициясын мен түшүнбөй калдым. Бул координация кыла турган министрлер кабинетинин төрагасы координация кыласыздарбы? Мына жерде налоговый, ана МИФИН макул болуп атат, колдоп атат. Ушул мыйзам бизге керек деп атат дагы. Мына бул экономика министрлиги каршы чыгып атат. Мына налоговый кодекстин 358 статьясына биз киргизген мыйзамга эмне каршы чыгып атасыздар? Ушул бюджетти толтура турган кодекс болуп атпайбы, мыйзам болуп атпайбы? Жооп берип койбойсузбу? 358 статья налоговый кодекстин. Мен сизге жакын келип анан кийин эме түшүндүрүп берейин аны. Жок, азыр айттым го, эл угуп атат. Мына бизде ноокатта, мына кантта Кыргызстан боюнча цемент заводдор бар, көмүр чыккан кендер бар. Жооп берип койбойсузбу? Эмне үчүн каршы чыгып атасыздар? Же өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздар барбы, же ошол жерде бир маселе барбы? Мында ачык айтыңыздар. Жалпы Кыргызстанга болгон мыйзам боло турган болсо эч кандай кызыкчылык жок. Жалпы Кыргызстан мыйзамды билесизби сиз? Ушул мыйзамды? Мен азыр келип сизге жооп берейин. Жок, азыр ачык айтыңыз азыр. Эл күтүп атат. Мына Надира Азимовна дагы ушул маселе. Сизге жакын келип Бакыт Эргешевич, мына бул жерде налоговый инспекциянын жетекчиси бар да. Алтынбек мырза, айтып коюңузчу бул мыйзам боюнча. Сиз менен сүйлөшпөдүкпү? Микрофонго айтып койбойсузбу? Мына мамлекеттин бюджетин толтурайлы десек, мына министрликтер өздөрү каршы чыгат да. Билбейм кандай кызыкчылык бар ал жерде. Ал мурдакы эле өзүнүн 2022 жыл 10 секунд.
2022 жылга чейинки норманы эле кайра киргизип атабыз. Ошол бир кызыктардан улам ошол алынып салынган экен. Рахмат, караңыздар. Аны так карап, анан кийин сизге жооп берейин эме боюнча. Өмүрбек Мырзаевич, биз экөөбүз сүйлөштүк, эртең ушул рабочий группа мен чакыртайын. Макулбу? Ошол Минэконом, анан кийин сиз, мен чогуу отуруп ошол жерде аны тактайлык. Биз экөөбүз сүйлөштүк го? Налог инспекцияда чакырайлык. Рахмат. Мен эме.